учишься в 9-10 классе? Или на первом курсе колледжа после 9 класса? Тебе от 14 до 16 лет? Мечтаешь учиться бесплатно в американской школе? Программа Flex объявляет новый набор. Пройди первый тур с 1 сентября до 15 октября онлайн. Зарегистрируйся на сайте ice.americancouncils.org/flex. Твоя американская мечта в твоих руках. Получи подробную информацию на сайте kyrgyzstan.americancouncils.org или по телефону 0312 910 989. Программа финансируется Госдепартаментом США и проводится при поддержке Министерства образования и науки Кыргызской Республики с 1993 года. Салом алейкум мекендештер. Биз азыр Айова штатындагы Омаха деген шаардан 20 километр алыстыкта турган эс алуучу жайга келип 1 саатка токтодук. Мен бүгүнкү кыскача чыгарылышта сиздер менен Америкада болуп жаткан анча-мынча көрүнүштөр менен ой бөлүшөйүн деп чечтим. Азыркы учурда Америкада, негизи Америкада эмес, дүйнө жүзү боюнча бардык нерселер кымбаттап жатат. Трактор кымбаттап жатат, трейлерлер кымбаттап жатат, соляркалар кымбаттап жатат, продуктылар кымбаттап жатат. Андан тышкары көп нерселер биздин мекенибизде эмес, Америкада дагы кымбаттап жатат. Бул пандемиянын залакасы. Мен сиздерге бүгүнкү видеону бир журналды көрсөтүүдөн баштайын деп жатам. Бул журналдын аты Truck Paper деп аталат. Мен ай сайын ушу трактор токточу жайдан айына бир жолу ушул журналды алып туруп, Америкада сатылып жаткан, ар кайсы штаттарда, ар кайсы шаарларда сатылып жаткан трактордун бааларын бир сыйра карап турчумун. Көчө күнү дагы бир тракстапка токтоп ушул журналды алдым. Азыр мен сиздерге көрсөтүп коеюн, кандай болот экен. Мен башка видеолордо дагы ушул журналды сиздерге көрсөткөм. Бул журнал бекер журнал. Каалашыңча алып, ичиндеги материалдар менен таанышып турса болот. Мен ар дайым алганда, мен азыр Volvo жөнүндө сиздер менен сөз кылайын деп атам, анткени биз азыр Volvo трагы менен жүрөбүз. Ушул журналды мурда караганда ичинде бир 150гө жакын сатылып жаткан Volvo'лардын сүрөтү, данныйлары, анан баалары болчу. Мен жанатан бери бир сыйра карап отурдум. Бул журнал деген 143 барактан турат экен. Ушул 143 барактын бардыгын карап чыктым дагы, сатыла турган Volvo'ларды санасам толугу менен 10го жеткен жок. Бул нерсе менен биз эмнени айтабыз? Азыр сатам деген кишилер азайып, трактордун, трейлерлердин баасы өсүп жатат. Достор, мындай нерсе эмне үчүн болуп жатканын мен сиздерге азыр түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мен эмнеге үчүн Volvo трагын карап жатам, же болбосо Freightliner трагын карап жатам. Көптөгөн мекендештер, же болбосо Казакстандан, Өзбекстандан, СНГдан келген адамдар Америкага келип трактын окуусун окуп, жана CDL деген драйвер лайсенсти праваны алгандан кийин траковый компанияларга орношот. Ошол учурда көптөрү жумуштарын Freightliner же болбосо Volvo деген трак менен баштайт. Мен ошон үчүн ошол тракторго көп көңүл буруп атам. Негизинен алганда заводдор, Америкадагы заводдор, жана Мексикада жайгашкан заводдор тракторду жыл сайын чыгарып турат. Азыр Америка менен Кытайдын ортосундагы отношения бузулган үчүн Кытайдан көп металл келбей калды. Ошон үчүн металлдын жетишсиздигинен мурда заводдордон күнүгө, мен мисал келтирип атам, 100 трак чыгарса, азыркы мезгилде ошол чыгып жаткан трактордун саны кескин түрдө азайды. Мурда 100 трак чыкса, азыр 10 трак чыгып атат. Анан бул заводдорго негизинен
заказ берген чоң Америкада компаниялар бар да. Абдан чоң компаниялар бар. Алар бир заказ бергенде 400дөн, 500дөн, 1000ден трак заказ беришет. Ошону менен эле чогуу трак сатып алам деген адамдар, тракта иштеген адамдар мурда ошол заводторго барып трак заказ берчү. Трак заказ бергенде өзүң каалагандай трак заказ берсең болот. Көптөгөн чоң компаниялар да ошондой кылышат. Мурда адамдар да ошондой кылчу. Ошол заводторго барып, сүйлөшүп, өзүнө ылайыктуу трактарды заказ берип, кээ бир адамдар ичине холодильникти койдурбайм, ичине микроволновка койдурбайм, моторунун күчү мынчалык болсун, мындай коробка коюп бергиле, жада калса дөңгөлөгүнүн размерин, жана покрышкалардын размерин, дискалардын размерин, мосторду, бардык нерселерди өзү каалагандай кылып заказ берчү да. Эгер адам жакшынакай трак условиясы менен заказ берем десе, ошонун ичиндегилердин бүт баарын включать этип, мен арзаныраак тракты алам десе, арзаныраак кылгандай заказ берип туруп, 1-2 айдын ичинде заказ берген трагын алып, определенный договор түзүп, определенный акчасын төлөп туруп, калган акчаларын 5-6 жылда кутулуп бүтүшчү. Азыр ошо чыгып аткан, заводдон чыгып аткан трактардын кескин түрдө азайышына байланыштуу жөнөкөй адамдар заводко барып сүйлөшө албай калды. Анткени заводдор чоң көптөгөн заказдарды чоң компаниялардан алып койгон. Силерге 500 трак чыгарып беребиз, 300 трак чыгарып беребиз. Андан тышкары трейлер дагы ошондой акыбалда болуп атат. Анан заводдор чоң компаниялар берген заказдарды аткара албай жатат. Темирдин аздыгынан, жанагы ар кандай чип деп коет экен, азыркы учурда кээ бир телефондордун маркалары да чыкпай, эмдиги жылга которулуп калбадыбы? Ошо сыяктуу трактардын аз чыгышы, трейлерлердин аз чыгышы бул трактардын кескин түрдө баасынын өсүп кетүүсүнө аргасыз кылып жатат. Мен ушул журналды сиздерге көрсөтүп жатканымдын себеби, мен мурда ачканда жана айткандай, ичинде бир Volvo деген тракты примерно алсак, ичинде бир 100-150ге жакын реклама болчу, биз сатабыз деп. Мен мурда да ушул журналга 2-3 жолу чалып көргөм. Действительно ушул трактар сатылат бекен, баасы ушундай бекен десем, кадимкидей жооп берип, мага түшүндүрүп айтышчу. Бизге келиңиздер, адрестин бүт баарын берели, тракты көрүңүздөр, сүйлөшөлү. Башында канча төлөйсүз, андан калганын бизде finance деп коет мыякта. Finance бар, биз банктар менен сүйлөшүп беребиз да, калган акчасын 5-6 жылга бөлүп беребиз, ошо менен төлөп бүтөсүңөр деп 2-3 жолу сүйлөшкөм. Жакынкы учурда эле бир 2-3 тааныштар менен сүйлөштүм. Алардын бүт баары айтып жатышат, биз ушу трак алалы дедик эле, көптөн бери издеп жүрөбүз, жакшы трактар чыкпай атат, анан баалары абдан өсүп кетиптир деп. Анан бир Россиядан келген бир жигит менен мурда бир 2 жылча иштешип калгам. 2 жыл болбосо да 1,5 жылча иштешип калгам. Ошол жигит айтты, мен дагы трак издеп жүрөм, бир 2 айдан бери жакшы трак чыкпай атат, тааныштардан чыгып калса айтып коюңуз деп. Ошол жигиттин бир 2 таанышы Американы бир 2-3 ай кыдырыптыр. Чоң заводторго барып трак заказ берели десе, көптөгөн заводдор айтышат, биз азыр заказ албай атабыз, анткени алган заказдарыбызды аткарышыбыз керек деп. Ошентип издеп жүрүп, бир заводдон 2 трак табылып калыптыр. Жапжаң болгон 2 трак табылып калыптыр. Анан сүйүнүп, ошол трак жөнүндө сүйлөшкөндө алар минтип айтыптыр. Бул 2 тракты бирөөлөр заказ берген, бирок финансылык жактан кичине кыйынчылык болгондуктан 2 трактан отказ берип койгон. Эгер бул трактарды сиздер сатып алам десеңиздер, сүйлөшөлү. Бирок трактардын баасы өскөндүгү мындай болуп атат да, мурда заводдон чыккан Freightliner же болбосо Volvo трагы где-то 140, 145, 150нүн тегереги болчу. Анан ошол 2 трактын баасы азыр 200дөн өйдө экен. Анан условиялар да өзгөрүптүр. Ошол 2 тракты сиздер алсаңыздар, сиздерге берели, бирок жарым баасын наличка төлөйсүңөр деп. Анан айласыздан тилер 2 тракты алыптыр дагы, жарым баасы 100 миңден ашык долларды ар бир тракка төлөп бериптир дагы, калганын файнанске сүйлөшүп алышыптыр. Андан тышкары достор, азыр трейлердин да баасы өсүп кетти.
мен трейлерди 2015-жылкы Вапаш деген трейлерди 18.700 тегерегиндеги долларга алгам. Азыр мен бул журналдан карап атсам, менин трейлеримен 4-5 жыл эски трейлердин баалары 30.000 тегереги болуп кеттир. Ошол учурда көп компаниялар трейлерин сатчу мен алып аткан учурда. Ана мен дагы тааныш балдарга айткам, трейлерди өзүңөр алып алгылачы. Где-то бир 12-13 жылкы трейлерлерди 11-12 тегерегинде сатып атат десем, көп жигиттер албай койгон. Анан азыр ошол албай койгон жигиттер айтат, ошо сиз айткан учурда биз алып койсок жакшы болот эле, азыр трейлер издеп жүрөбүз. Трейлерлердин баасы абдан кымбат болуп кеттир дейт. Ошол учурда 2011-2012 жылкы трейлерлердин баалары где-то бир 14-15 миң доллардын тегереги болчу. Азыр ошолордун баалары 30 миң, 30 миңден да ашып кеттир. Анан кээ бир компанияларга азыр ошо трейлерлер жетишпей, бир тааныш жигит, мен тааныган жигит, азыр трейлери жок калды дагы, өзүнүн сатып алган трагы менен иштеп жүрөт. Азыр ошо Amazon менен иштеп жүрөт. Amazonго трейлердин кереги жок. Amazonго барып, алар жүктөп койгон даяр трейлердин бүт баарын алып, анан жеткире турган жерине апарып туруп, ошо трейлерди полностью тыштап коет. Анан трейлери жок келип, тракстапка келип, башка жүктү бүтүп, анан ошо трейлери жок иштегенге аргасыз болуп жүрөт. Бирок азыр да издеп атам дейт, көп өзүмө ылайыктуу трейлерлер чыкпай атат дейт. Достор, ошондой. Азыр баардык нерселер кымбаттап атат Америкада, Кыргызстанда азыр угуп атабыз, бензиндин баасы мынчага чыкты, продуктылардын баары кымбаттап атат, суу майдын баары кымбаттап атат, көмүр, кийим, жада калса эмерек, үйгө кое турчу эмеректердин баары кымбаттап атат деп жатышат. Бирок бул көрүнүш Америкада да болуп жатат. Мен ошо кымбаттоо боюнча сиздерге маалымат берип коеюн дегем. Мен трак жумушун 2015 жылы августтун 18-inde баштагам, достор. Ошол учурда мен жаңы иштеп жүргөн учурда дизелдин баасы $1.50 болчу. Кээ бир жерде $1.50, бир жерде $1.60, 55 цент деп. Бул жакта дизелдин баасы ар бир штатта ар кандай. Например, мен азыр дизель куюшум керек. Амаха деген шаардын тегерегин карасам, $3 бир 50 центтин тегерегинде экен. А башка штатка кирип кетсем, кийинки азыр Вайоминг деген штатка кирип кетсем, аякта $3.71 экен. Ошон үчүн азыркы учурда кээ бир штаттарда солярканын баасы $4. $4 да ашып кетти. Эң кымбат штаттар Пенсильвания, анан Калифорния болуп саналат. Ал жакта азыр $4 өйдө. Карасаңыздар, 2015 менен 2021-де салыштырса, дизелдин баасы $1.50, азыркы учурда $4 чейин жетип кетти. Анан ушундай кымбаттоолордун аркасынан көп адамдар трактарын сатпаганга азыр аракет кылып атышат. Ошон үчүн бул журналда сатам деген трактардын баягы количествосы кескин түрдө азайып кетти, достор. Биз бул жакта жүргөндө көптөгөн тааныштар менен, достор менен сүйлөшүп турабыз, баягы трак айдап баратып. Ошондо ар кандай нерселерди сүйлөшүп калганда, ошол прогноздордун көбү аткарылат. Эмдиги 2022 жылга прогноз мындай болуп жатат. Бирок эми ал аткарылабы, аткарылбайбы 100% гарантия жок. Бирок негизинен алганда, баягы заводдон чыккан трактардын саны кескин түрдө азайып, көптөгөн трактар иштеп жүргөн, Американы кыдырып жүргөн трактардын количествосы дагы өспөй, ошол ордунда туруп, же болбосо азайып, анан бизге төлөнүп жаткан, жана ар бир грузду жеткиргенде определен акча төлөнөт да, ошол груздардын баасы өсөт деп айтып жатышат. Ал бизге жакшы болот. Өзүңүздөр билгендей, Америкага көптөгөн трак драйверлер жетишпейт. Андан тышкары азыр трактардагы жыл сайын азайып турат да. Кээ бирлер авария болушат, капталга жатып калат, кээ бирлердин моторлору бузулат, кээ бир трактар эскирип жатат. Ошолордун үстүнө жаңы трактар келип турчу да. Эгер бу жаңы трактар кескин түрдө азайып, анан трактар жетишпесе, биз жеткирип жаткан груздардын баасы өсөт.
Ал бизге жакшы кимдин трагы болсо, кимдин жумушу болсо. Анан негизинен алганда көп мекендештер суроо берип калат. Эмнеге үчүн сиздер жанагы Peterbilt, Kenworth деген тракторду айдабайсыздар деп. Алар бир четинен алганда деле жыргагандан айдап жүргөн жерлери жок. Анткени канчалык трак эскирген сайын износ болот да. Жыл өткөн сайын износ болот, көп бузулат, тетиктери кете баштайт, ремонтко көп кире баштайт. Анан Peterbilt жана Kenworth'тордун көпчүлүгү негизинен алганда механика. Аякта автоматтар почти жок, жалаң механика. Анан жада калса бул ошол легендарный Peterbilt трактордун ичиндеги коробкалар 18ге чейин. Автомат деген жыргал болуп атпайбы? Автомат болгон үчүн кыздар келип тракта иштеп айдап атат. Эгер механика болгондо көптөгөн кыздар эмес, көптөгөн жигиттер айдай албай кыйналмак. Ошого карабастан эми баягы классиканы жакшы көргөн дагы адамдар бар да. Көбүнчөсү ошо американецтер бул жакта ошо Peterbilt деген машинаны айдайт. Бир четинен алганда эски трактор азыркыдай лоутбук менен жүрбөйт. Алар кагаз. Бизде мурда ошо электронный лоутбук киргенге чейин бизде кагаз толтуруп жүрчүбүз. Эски трактордун баягы электроника жагы ага мүмкүнчүлүк бербеген үчүн алар кагаз менен жүрүшөт. Анан кагаз менен жүргөндө ал кагаз деген кагаз да. Кээ бирде кагаздарды айырып туруп ичине оңдоп коюшат. Ошон үчүн деген булар деген көбүрөөк жүргөнгө аракет кылат. Анан классика трактор менен жүргөнгө аргасыз болушат. Көптөгөн компаниялардан, например, ошо кыргыздардын эле мекендештердин компаниялары көп Чикагода. Аякта көбүнчөсүн эле карасаң, бүт эле Volvo, же болсо бүт эле Freightliner. Такыр жок дегенге дагы деп айтсак да болот. Peterbilt жана Kenworth деген классика трактор. Азыркы трака жаңы кирип аткан жаштар такыр башка. Биз 15-жылы трак жумушуна кирип атканда каалаган трагын берсе биз жанталашып айдачубуз. Биз иштешибиз керек, акча табышыбыз керек. Биз карашчу эмеспиз. Эски тракпы, жаңы тракпы, механикабы эптеп жабыш эле издечүбүз. Азыркы жаштар башка. Азыр трака кирип аткан жаштар автоматпы, механика айдабайм. Андан тышкары трак жаңы болсун. Только мен 2022-2021 жылкы условиясы бар трак айдайм деп условия коюшат. Биздин учурда трака кириш абдан оор болчу. Мен да сиздерге бир видеода айткам, мен трак компанияга кириш үчүн драйвер лайсенсинди алгандан кийин бир 100гө жакын компанияга чалып чыккам Американын ичинен. Ошол 100 компания ичинен экеле компания чакырган мени жумушка. Бирөөсү Сакраменто, Калифорния, бирөөсү Бенсалем деген шаардагы компания, Пенсильвания штатында болчу. Ошол чакырып, анан жакыныраак деп мен Бенсалемден баштап иштей баштагам. Ал учурда трака 2 жылдык опыт сурашчу. 2 жылдык опытың жок болсо биз албайбыз деп көп компаниялар алчу эмес. Азыркы учурда Чикагода көптөгөн мекендештердин компаниялары бар. Алар жардам катары экспириенсиңди сурабайт. Көптөгөн мекендештер да айтып калышат мага. Мен деген көп жылдан бери трак айдайм, 5 жылдан бери трак айдайм, 10 жылдан бери Россияда, Европада трак айдайм дейт. Бирок алар айдаган опыт сиздерге эле влиять этет. Кийинкиге жардам берет. Бирок бул жактан трак жумушун баштаганда жаңы ак барактан башташ керек. Ошон үчүн ошо мекендештерге да чоң рахмат, компанияларды иштетип жаткан мекендештер. 10дон ашык компания бар болуш керек Чикагода. Ошолор азыр опытыңды карабай эле жардам берип алып, анан жумушка алып, үйрөтүп, трактарды рентке берип, анан ошол эле компаниядан трак сатып алса болот. Негизинен алганда айта турган сөзүм ошо, кескин түрдө бардык нерселер кымбаттап жатат. Мен буга чейин да көп видеолорду чыгаргам. Анан кийин эмдиги жылы, аркы жылы келип калсаңыздар, ситуация мындан дагы өзгөрүшү мүмкүн. Анан ошон үчүн бул туура эмес информация берген деп айтпасын деп мекендештерге атайын ушундай видео чыгарып жатам. Бул жакта да күн сайын кымбаттап жатат. Жаңы трактор 150 болчу. Ошонун тегерегинде болчу Freightliner менен.
Volvo. Азыркы учурларда 200-гө чейин жетип жатат достор. А эски трактор болсо жылына жараша болчу. Анан жүргөн майлыжына жараша. Көптөгөн трактор негизинен алганда Америкада мыякта DEF деген да система бар да. Бул DEF деген система трактан чыгып жаткан түтүн бул тегеректи булгабасын деп атайын система коюшкан. Бул система бир 500 000 майл жүргөнгө чейин жакшы иштейт, андан кийин бузула баштайт. Анан көп акчалар ошол жака кете баштайт. Ошон үчүн трактын эң жакшы жүрүп бергени бир 500-600 миңге чейин. Андан кийин трактор бузула баштайт. Көп тетиктерин алмаштырыш керек. Негизинен алганда тракторго дагы абдан көңүл буруп туруш керек. Бузулган жерин чогултпай, бузулду сразу киргизип жасап туруш керек да. Анан жылына биз бир жолу капремонтко кирип турабыз. Бул капремонтко киргизгенде трактын башынан аягына чейин полностью карап чыгышат да, гана бизге айтышат суммасын. Могу тетиктери жарабай калыптыр. Ушул бардык нерселерди алмаштырыш үчүн Америкада көп нерсе жасабайт да. Кыргызстанда болсо бир эски бирдеме бузулса аны оңдоп жасап коет. Америкада андай жок. Бардык эле эскисин ыргытат дагы, жаңыларын салат. Анан бизге суммасын айтат. Силердин трактор жасаш үчүн где-то $4000 керек экен, 5000, 6000, кээ бирөөнүкү жакшы караган болсо 3000 дейт. Анан ошону берип коебуз да, анан жылына бир жолу жасатып алабыз. Андан кийин анча-мынча дөңгөлөк, покрышка дегендер чыга берет. Ошондой маалымат болуп калды достор. Анча-мынча сиздерге пайдасы тийсе жакшы. Убакыт болгондо дагы видеолорду чыгарып турабыз. Анан деген бул тракты сатып алганда любой трак арзандап турат. Негизи менин бир досум, жердешим, таанышым бар. Volvo трагын 2015-жылкы тракты. Ал 90 миңге алган. Анан могу жакынкы эле учурда где-то 2-3 ай болуп калды го. Ошо трагын баалар ылдый түшүп турат да. Анан $30,000 сатам деп чыкты да. Анан $30,000 сатам дегенде ошол өзү иштеп жаткан компания кызыгып, сенин трагыңды биз сатып алабыз. Сен ошол эле тракты айдай бер, бирок сен компания драйвери болуп каласың деди. Анан бир 2-3 клиент чыгып, бирөөсү Калифорниядан, бирөөсү Флоридадан келатат, чалышып сүйлөшүп атам дегенде мен ошол иниме айткам. Иним, мен улуу катары сөзүмдү ук, бул трагыңды сатпа деп тырышып атып алып калгам. Азыр сүйүнүп жүрөт. Алмазова рахмат, рас эле айттырсыз деп. Ошол трагы $30,000 сатып ийгенде азыр простой драйвер болуп, айына бир $6,000-7,000 таап иштеп калмак. Анан мен саттырбай койгон үчүн азыр рахмат айтып атат. Мен айына мурдагыдай эле бир $20,000 чейин таап атам. Сатып ийсем начар иш болмок экен. Мен азыр бул тракты сатам десем 30 эмес, даже мен 50-60ка сатам десем дагы алып кетчүдөй болуп атат дейт. Ошон үчүн биз астыны анча-мынча көрүп турушубуз керек. Кандай болуп атат, эмне болуп атат, анализ жасап турушубуз керек. Ошо көптөгөн мекендештериме айтам, мага да көптөгөн суроолорду берип турат. Ошо суроолорду берердин астында мен койгон видеолордун баардыгын, болбосо дагы бир менин каналымда азыр 187 видео бар. Ошолордун баардыгын мен жакшы видео деп айта албайм. Өзүм чыгарган видеолор мага жага бербейт. Анан чыгаргандан кийин кап, моягы мынтип койсом болмок экен деп айтып калам. Ошолордун ичинен тандап, грин карта боюнча, трак жумушу боюнча деген видеолорду көрүп, анализ жасап, андан кийин ойлонуп, ответти таап, анан түшүнбөй калган вопростор болсо, суроолоруңуздарды берип турсаңыздар, жооп бергенге аракет кылып турам. Ошондой достор, мен да убактым келип калды. Азыр жарым саатча кичине тамак ичип эс алып алып туруп, Калифорния штат, жок, Калифорния эмес, Колорадо штатына бартабыз. Жүктү жеткизип коюп, дагы улантып иштейбиз. Бардыгы жакшы Америкада, ойдогудай иштеп жүрөбүз. Убакыт болгондо эс алып атабыз. Ден соолук жакшы. Баарыңыздар жакшынакай каалоо тилек жазып атасыздар. Мен ошо байкап атам, көптөгөн мекендештерим жакшынакай тилек жазган үчүн батасы тиет экен. Жакшынакай маалымат берип, бир адамдарга жакшылык кааласаң, адамдар кайра бата бергенде ошо бата тиеткен дагы. Мен ошо канал ачкандан бери 4-5 айдан бери байкап атам. Ден соолук жакшы, ойлогон иштер астыга жылып атат. Мен дагы ошо сиздер мага бата берип атасыздар, мен сиздерге бата берип атам. Баарыңыздарга ойлогон ой максатыңыздар ишке ашып, Америкага келем дегендер келип, жакшынакай иштеп, бутка туруп, мамлекеттин өсүшүнө жардам берели. Ошондой достор, көрүшкөнгө чейин.